Камчыбек Ташиевдин кызына айдоочулук күбөлүктү алууга көмөктөшкөн УКМКнын 7 кызматкери жазаланганын мамлекеттик комитет билдирди. Экөөнү сөгүш, үчөөнү катуу сөгүш жарыяланып, дагы 2 кызматкерге ишин толук аткарбаганы эскертилген. Бул чаралар УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин жеке көрсөтмөсүнө ылайык көрүлгөн. Ал жакында эле укук бузууларга жол берилбестигин эскертип, мамлекеттик кызматта турганда УКМКнын кызматкерлеринин туугандарынын жана тааныштарынын таасирине алдырбоого чакырган. УКМКнын бул кызматкерлерин аныктоо иштери унаа мамлекеттик мекемесиндеги комплекстүү коррупциялык схемага бөгөт коюунун алкагында жүргүзүлгөн. Орусияда жашы 7 элек кызга ырдык көрсөткөн кыргызстандык жаран кармалды. Орусиянын Новосибирск шаарында 27 жаштагы кыргызстандын жараны 13 жаштагы кызга ырдык көрсөтүп кармалган. Бул туурасында Орусиянын тергөө комитетинин сайтында кабарланды. Маалымдалганда ал 24 ноябрга чейин тергөө абагына киргизилген. Кармалган Халил Жон жаран Новосибирскте жергиликтүү эшик чыгаруучу компаниялардын биринде кампада иштеген. Тергөөнүн маалыматы боюнча ал августтан сентябрга чейин жашы 7 элек кыз менен уюлдук байланыш аркылуу каталышып, жолугушууга азгырган. Жолугушууда шектүү жаран кызга тийишип баштаганда ал качып кетип үлгүргөн деп айтылат маалыматта. Учурда тергөө иштери уланууда. Мерседести сүзүп ала салдырган Лексустун айдоочусу кармалды. Жол кырсык 29 сентябрда Ош-Баткен Разаков жолунун 182 чакырымында болгон. Мерседес ашып өтүп баратканда алдыдагы Лексус аны оң капталына сүзүп жиберген. Натыйжада Мерседестин айдоочусу рулга ээ боло албай, унаа ала салып кеткен. Ал эми Лексустун айдоочусу окуя жеринен качып кеткен. Издөө иштеринин натыйжасында Баткендин жол милициясынын кызматкерлери качып кеткен айдоочуну тапкан. Анын унаасы айып короого коюлуп, өзү тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Ош-Баткен Разаков автожолунун 181 чакырымы кече 29 сентябрь күнү түштөн кийинки саат 2:40 чамасында ушул жерде жол тандабасы Lexus унаасы менен Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаасы жол талашып, Lexus унаасы Mercedes унаасын ушул жерден жол четине чыгарып салган. Өзү качып кеткен айдоочу. Mercedes унаасы ушул жерден жол четине чыгып, бул жактан өтүп бул жака чыгып кеткен. Казакстанда маарага биринчи келген кыргызстандык жөөкүлүккө биринчи орун ыйгарылган жок. Кыргызстандык жөөкүлүк Айнуска Калил кызы Казакстанда өткөн эл аралык мелдеште жеңишин алдырып жиберди. 29 сентябрда эртең менен Алматы марафон мелдеши өткөн. Айнуска 21,1 чакырымга чуркап 1 саат 14 мүнөт 27 секундада маарага биринчи болуп келген. Бирок уюштуруучулар кыргызстандык спортчуга биринчи орунду ыйгарышкан жок. Ага Айнусканын велосипедчен адамдын колунан суу алып ичкени себеп болду. Эреже боюнча суу менен тамак ашты атайын жайларда гана алыш керек болчу. Ош облустук сотунун судьясы Нургаз Алимкулов колунун кан тамыры кесилген абалда ооруканага жеткирилди. Ош облустук сотунун басма сөз катчысы бул маалыматты тастыктап, бирок окуянын чоо жайы тууралуу азырынча маалымат жок экенин билдирди. Кактус медиага оорукананын дарыгери билдиргендей, бүгүн 30 сентябрда саат 7:50 Алимкулов тез жардам кызматы аркылуу ооруканага түшүп, дароо операция жасалган. Учурда судья реанимацияда, абалы орто деп бааланууда. Даниэль Ажиев мүлкүн конфискациялоо менен 9 жылга эркинен ажыратылды. Мына сырткары ал 2 жылдык мөөнөткө ишкердик менен алектенүү укугунан ажыратылды. Ал эми жазасын жалпы режимдеги түзөтүү колониясында өтүп, 220 000 сом өлчөмүндө айып төлөйт. Даниэль Ажиев сойкуккана уюштуруу, порно тасмаларды таратуу, уюшкан кылмыштуу топту түзүү жана алдоо жолу менен мүлүктүк зыян келтирүү боюнча күнөөлүү деп табылды. 2023 жылы Ажиев өлкөдөн чыгып кетип, ага эл аралык издөө жарыяланган. Өткөн жылы июлда ал Ташкентте кармалып, Кыргызстанга жеткирилген.
Көз кубантат. Эски аянтка тизилген Евразиянын окуучулары үчүн автобустары. Россиянын Евразия автономиялык бейөкмөт уюму бул 50 автобусту бүгүн Кыргызстанга тапшырды. Уюмдун кеңештин турайымы октябрда өлкөдө Евразия менен тааныш Кыргызстан аттуу жаңы программа ишке киргизилерин белгиледи. Максаты Евразия мейкиндигиндеги өлкөлөрдүн жаштарын жалпы салттуу руханий баалуулуктардын негизинде бириктирүү. Буга чейин аталган уюм ушундай эле автобустан 50-нү тапшырган. Биз азыр мамлекет катары орус тарап менен мындай негиздүү сүйлөшүбүз керек да. Анткени биздин келечегибиз кандай болот? Биздин ошо трудовой ресурстар аларга керекби, кереги жокпу деп мындай ошо суроону башкачасынан коюшубуз керек болот да. Анткени биз эгерде сурана берсек, алар болгон күчтөрдүн баягы колубузду толгойло кайра кетирип атат да. Мисалы үчүн баягы тең ата сүйлөшүп, анан экинчи бизге бул рычаг бар, ЕС мүчөсүбүз. Эгерде мүчөсү болуп калгандан кийин булар ошого ээске караша биздин баягы условиябызды карашыбыз керек. Ошон үчүн мен ойлоп атам, жакын арада биз чоң консультация өткөрөбүз. Анда ушу негизинки келечегибиз кандай болот, ошол жөнүндө сүйлөшүш керек болот да. Ал негизги ошол вопросту чечиш керек болот да. Анан мындай эгер негизинен сүйлөшүп алсак, калган технический вопростарды чечсе болот. Рахмат. УКМК Тоң райондук сотунун төрайымын кармады. Ысык Көл облустун Тоң райондук сотунун төрайымы Гүлзат Абдинасирова опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу бүгүн 30 сентябрда УКМКдан билдирди. Маалыматка ылайык 27 сентябрда $3000 өлчөмүндө опузалап пара талап кылуу фактысы боюнча козголгон кылмыш ишинин алгагында Ысык Көл облустун Тоң райондук сотунун төрайымы кармалды. Жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чараларынын натыйжасында судья аталган каражатты өзүнүн ортомчусу аркылуу алып жаткан жерден кармалып, жеке тинтүү жүргүзүү учурунда төрайымдан $2500, калган $500 ортомчудан алынган. Ал 17 ноябрга чейин УКМКнын терүү абагына камакка алынды. Судьялар кеңеши 28 сентябрда башкы прокуратуранын сунушунун негизинде Абдинасированы кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Булак Суперкежи.